биздики Кыргыз мамлекети, кыргыз улуты түшөт, мамлекеттин түптүүлүгү ошол кыргыз тили, кыргыз эли. Ал көпчүлүк. Ал эми бизде 80ден ашык улуттар жашайт, алар кыргызстандыктар болуп эсептелет. Биз жалпы ошол кыргызстандык болуп эсептелебиз. Эми бизде маалымат саясаты бар, бул тууралуу мыйзамдар бар, маалыматты таркатуу жолу бар. Ошол алгагында иштешсе болот. Биз кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизбешибиз керек. Бирок ошол эле убакта негизги улуттук идеология, улуттук саясат камтылып туруш керек баардык жерде. Титулдук нация дегенде мен баягы укуктан мурун мен милдетин көбүрөөк түшүнөм да, жоопкерчилигин көп түшүнөм ошол титулдук нациянын. Анткени бул жөнөкөй эле баягы биз көппүз, биздин бир кээ бир маселелерде үнүбүз катуураак чыгыш керек деген маселе эмес деп ойлойм. Ар бир Кыргызстанда жашаган улутта ошондой мүмкүнчүлүк болуш керек деп ойлойм. Бөлөк маселе ким кайсы тилде, кандай передачаны, кандай каналдарды көрөт, алар бир адамдын укугу да. Түпкү улут эми ошол мамлекеттин мындай өзөгүн түзгөн, көпчүлүктү түзгөн, уңгусун түзгөн ошол мындай түпкү улут деп ойлойм да. Мисалы Кыргызстанда кыргыздар, Казакстанда казак. Мисалы бизде азыр уйгур тилинде гезит чыкса эмнеге болбосун, уйгурлар болсо, орустарга орус тилинде гезиттер деле чыгып атат. Бул деген сөз бир ошол кыргыз тилин чанып, колдонуудан чыгарып жиберүү дегенге жатпайт.